көрсө бул эң чоң улуу чындык. Кудай, эски Кудай баарын жаратканда энергиядан дейбиз же баарына жан салып койгон. Адам атага жан салып койду дегендей, күнгө дагы жан салып койгон, жер энеге да жан салып койгон. Мындай материя катары көрүнүп атат да, жаны жоктой көрүнүп атат. Айга дагы, Марска дагы, абага дагы, булутка дагы, жаныбарларга дагы жан салып койгон. Ошон үчүн жандардын ээси бүгүнкү күндө бир гана жаңы Кудай. Арстаналайдан адамзат жанын сурап келет деген ушул экен. Арстаналай адамзаттын жаны деген ушул экен. Арстаналай жер энени бейишке айлантты. Көрдүңүзбү? Жаны колуңда болгондон кийин жер энени мен башкара берем. Жандар менин колумда болгондон кийин арбай периште инопланетандардын. Алар жаны, баягы пульт. Же болбосо мен бир КЕС болсом, линия аркылык баягы свет үйгө баргандай, ар бир үйдө свет бардай, бул да бир энергия да, жан да. Ошол сыяктуу болгон нерсенин жаны Кудайга гана тиешелүү экен. Ошондуктан бул дүйнөнү бириктирүү үчүн бул жеңил эле жаңы Кудайга жан аркылык башкарам. Ошондуктан Кудай ааламды, жаңы Кудай, живой Кудай, тирүү Кудай, адам Кудай, кыргыз Кудай, Теңир ата кийген турпаты бар Кудай адамзат менен эсептешкени келди. Адамзат менен беттешкени келди.